Ак Ордодон $38.000 жаңы салынган ушул үй сатылат тугандар. Жери 4 соток, суулар киргизилген, септиктер орнотулган. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Эсин номери экранда жана описанияда эситтел деп жазылып турат. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Ак Ордо 3, Салкын Төр көчөдө жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн Элмирбек Иманалиев көчөсүнүн бүтөр жеринен бир аз бул көчө менен батышка карай жүрөсүздөр. 222 автобустун конечный жүргөндө экинчи көчөдөн да сол тарапка чыксаңыздар, Салкын Төр көчөдө сатылуучу үй жайгашкан. Анан бул жерден 222 автобус жана башка дагы маршруткалар жүрөт. Түз түшсөңүздөр Гагарин Элмирбек Иманалиевдин көчөсүнүн кесилишине бара аласыздар. Эгер өйдө карайда чыксаңыздар, бул жагы ТЦ2 Южный магистраль Барыпалков көчөсүнүн кесилиши болуп калат. Андан ары мынакей туугандар, келелерин түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул yüzүн көчө тараптан көрүнүшү. Мындарик Салкын Төр көчөсү, Салкын Төр көчөсүндө жайгашкан. 2 кисте болсо туугандар Ак Ордо 7-көчө болуп калат экен. Яндексте Салкын Төр көчөсү. Бул жакта Адыш ата көчө менен кесилишет. Анан участогун аянтта 4 соток. Чыгыш жери мынакей могу жерден башталат туугандар. Батыш чек арасы кошунанын заборуна чейин. Мынакей бул заборго чейин болуп калат. Жолдор мынакей келем. Электр энергиясы бар. Прожектор бар экен. Суусу бар жана киргизилген суулар туугандар. Документ боюнча кызыл китеби бар экен. Кошуналар райондун көрүнүшү. Дагы эмне маалымат? Жанында мечит бар экен бул жагында. Мектеп азыркы учурда Ала тоонун мектебине барышат туугандар. Ак Ордонун мектебине. Жана Элмирбек Иманалиевдин жээгинен азыр мектеп, садик, поликлиниканын местасы. Азыр садиги менен ушул поликлиника башталды окшойт, салынып туугандар. Мектеп деле жакын калкта түшүү планы бар экен. Андан ары бул жакта жаңы салынган үй, стенасы кызыл ышкан кирпич. Узун туурасы 12/5 могу жери. Прихожкасы болсо туугандар 7/2,5 экен. 7/2,5 прихожка, үй 12/5. Сонянын кызыл кирпич менен салынган. Анан бул үйдөн сырткары мына төрүнө дагы мындайдан оңго бир нерсе кылып үй саласыздарбы? Төрүнө да кенен бош жер бар. Мына алды тараптан суу чыгарылган, сантехника ички тарабында уланган жана бул жака уже септиктер орнотулуптур туугандар. Негизинен терезелерине коюлган, эшиктери коюлган. Могу жакта бир терезеси калыптыр, аны деле орнотуп берем дейт үй ээси. Келип эле туугандар, өзүңүздөр каалагандай ремонт кылып, каалагандай обой, каалагандай пол кылып туруп эле жашай бересиздер. Киргенде прихожка кенен экен. Сантехника орнотулган, сыртта септик орнотулган. Бул жакта душ, ваннанын бөлмөсү, чыгыш тараптан терезеси. Бери карай киребиз, мындай чоң бир бөлмө жана төрүндө чакан бир балдар бөлмөсү окшойт бул жагы. Мынакей туугандар, электр энергиялары полный проводдору тартылган. Так. Көрүп турсаңыздар, эшик орнотулган. Кызыл китеп ээсинин колунда, алсаңыздар эле сразу эле оформление дейт. Так. Андан ары бул мынакей участогунун чыгыш чек арасы, түштүк чек арасы, пескоблок батыш чек арасы, ошол тарап түндүк чек арасы туугандар. Өйдө жагында бул жактан Южный магистраль Барыпалков менен келсеңиздер болот. Бул жагынан Барыпалык Гагарин Элмирбек Иманалиев менен келсеңиздер болот. Бул жакта Көчмөн Сити деген жаңы көп кабаттуу үй түшүп аткан учуру туугандар. Так. Баасы туугандар бул үйдүн $38.000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери экранда жана описанияда эситтел деп жазылып турат. Лайктан басыңыздар, ушундай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.